Мейримдүү жана ырайымдуу жараткан Аллах субханала тааланын аты менен ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу биздин YouTube каналыбызды күзөтүп бараткан мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Сиз менен бизге жараткан Аллах таала насип кылып, мына 30 күн орозонун акыркы 10 күндүгүнө турабыз. Бул соопторду иштеп кыла турган айдын акыркы 10 күндүгүндө сиздер менен бир тарыхта болгон окуяны бөлүшүм келди. Араб жерлеринде, Араб өлкөлөрүнүн территориясында жашаган, бир чөлдө жашаган, бирөөнүн үйүндө ижарада жашаган бир үй бүлөнүн окуясы. Ал үй бүлөдө аялы ушунчалык такыба, ишеничи бекем, жараткан Аллахка болгон ыйманы саламат аял болот экен. 30 күн орозо ичи жараткан Аллах Тааладан ифтарлык учурда дуа кылып сурайт экен. Я Рабби, мага бир үй насип кыл, жана ал үйдүн алдында бир дарыязы болсун деп. 30 күн орозо ичи дайым ифтарлыктын алдында сурайт экен. Мына ошо мезгилде орозо бүткөндөн кийин күйөөү тамашалашып, балдарымдын апасы, эмне болду баягы үй? Болот бекен, а? Деп тамашалашып сурайт экен. Мына ошондо аялы жооп кылат экен. Балдарымдын атасы, сиз капа болбоңуз, кыжалат болбой туруңуз. Аллах Таала өзү убада кылган. Мен дуаларды куру калтырбайм деп. Мына ошондо орозо бүткөндөн кийин 6 күндүк нафил орозо бар. Ошол нафил орозонун 4-күнү күйөөү асыр намаздан мечиттен чыгып келип алса, бир аттуу келип жанагы кишинин жүзүнөн ушунчалык бир нерсеге муктаждыгын билген, мындай аң сезимдүү, парасаттуу, бай адам экен. Келип туруп ушундай сунуш кылат экен. Мусулман бир тууганым. Менин атам бар эле. Бул дүйнө менен коштошуп кетти. Анын ушундай чоң жакшы үйү бар эле. Мен ошол үйдү саткым келди. Канча жаныңда акчаң болсо, мен ошол акчага берем. Жарымын белек катары берем деп, мындай белек катары берсе, балким анын көңүлү ооруп калат деп, саткан сатуучу катары арзыбаган акчага жанагы адамга сатат экен. Алар ошол үйгө көчүп барышат экен. Жана үй сураган үй бүлө. Көчүп барса, ал үйдүн алдында дарыя эмес, мечит бар экен, туугандар. Мына ошол мезгилде күйөөү айтат экен аялына дагы. Балдарымдын апасы, сен бир үй жана алдында дарыязын сурадың эле. Бирок дарыязы жок экен. Эмне кылабыз эми? Дегенде, ошол көчүп барган шаардын имамына, молдакезине, алымына барат экен. Ушул проблемасынын чечимин сурап барышат экен. Барса, биз ушу 30 күн орозо ичи, биз дайым ифтарлыкта дуа кылдык эле. Мага бир үй насип кыл, жана ал үйдүн алдында дарыязы болсун деп. Бирок Аллах Таала бизге бир инсанды себепкер кылып үйдү насип кылды, бирок алдында дарыязы жок, мечити бар экен дейт. Мына ошол мезгилде ошо шаардын имамы ошондой чечмелеп берген экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ушундай деген. Ким бир күндө 5 жолу жуунуза денезинде кир калабы деп сураганда, сахабалар жок я Расулуллах, калбайт деген. Мына ошол мезгилде жанагы хадисти чечмелеп түшүндүрүп, ким бир күндө 5 жолу намаз окуза, күнөөсү да ошондой жуулуп турат. Жанагы сен сураган дарыя ошол мечит болот деп, жанагы шаардын имамы, молдакези ошондой чечмелеп түшүндүрүп берген экен. Караңыздар. Биз бул жашоодо жараткан Аллах Тааладан дуа кылып сурап атканда дагы күмөн менен сурайбыз. Берет бекен, а? Бербей калзачы? Качан кабыл болот экен? Деген күмөн менен дуа кылабыз, туугандар. Жок. Бизде кыпындай да күмөн болбош керек.
күмөнсүз дуа кылыш керек. Сөзсүз түрдө ушул дуам кабыл болот жана ушул дуамын натыйжасын жараткан Аллах Таала берет деп дайым ишенич менен жүрөктү жараткан Аллах Тааланын ыраазылыгы жана анын каалооундагы нерсе болуштугуна ишенишибиз керек. Аллах Тааланын ушул нерсени суразам, Аллах Таала мага берет деп дайым ишенич менен дуа кылышыбыз керек туугандар. Керек болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силер 2 рекет намаз менен бүтүн нерсени, бардык нерсени сурап алсаңар болот деген. Көрдүңөрбү туугандар? Башыбызга бир проблема түшсө, көз ачка, досторубузга, мансабы барларга, таанышы барларга чуркап жүгүрөбүз, туурабы? Чуркайбыз. Бирок ошо башыбызга ошондой бир кандайдыр бир сыноо келсе, биринчи орунда жакшылап дарат алып келип, 2 рекет нафил намаз окуп, жараткан Аллах Тааладан дуа кылып суразак. Аллах Таала бардык нерсе, бардык проблемабызды чечүүчү зат Аллах Таала гана. Ошондуктан биз дайым дуа кылганда жанагы такыба болгон аялчалык дуа кылышыбыз керек. Ишенич менен жүрөгүбүздү Аллахка жакын коюп дуа кылып сурашыбыз керек. Я Раббим, мен ушундай кыйынчылыкта турам, мага ушул нерсени чечип бер. Я Раббим, мени ушундай оорудан мен сагайт. Я Раббим, мага ушундай кыйынчылык келип атат, ушуну мага жеңилдет деп дайым дуа кылып сурашыбыз керек. Ошондуктан дуа кылууда дагы күмөнсүз, ишенич менен дуа кылсак сөзсүз түрдө кабыл болот иншалла. Орозоңуздар кабыл болсун.